Өзüm 40 жылдан бeri чөп дарылармен иштейм. Аптекада да иштедим, немелерде иштедим, Кудайга шүгүр. Өзүм медикмин. Ошо дарылардын баардык способун баарын үйрөнүп, өзүм кичине ооруп калдым. Ооруп калгандан кийин ушул дарыларды жасай баштадым. Эми өзүм жакшы болгондон кийин эл да жакшы болуш керек деп аракет кылып, основной ашказан рак ооруларга, параличтерди, инсульттарды дарылап атам. Мен өзүм көтөрүп чыккан идеям төлкө витилиго менен кожаный заболеваниялар, экземалар болгон эди. Бирок азыр кошумча башкаларды дарылап атам. Женскийден бесплодносттар келишип атат. Алар Кудайга шүгүр 5 неме бар, жакшы болуп, уже бири 3 ай, бири 5 ай, бири 8 ай, бири 6 ай дегендей болуп, бойлоруна алып, баары рахматын айтып жатышат жакшы. Бул сиздин апаңыздан калган? Апамдан калгандар кесип. Өзүбүз биз семейный бардыгыбыз медикпиз. Ошо медицинанын эмесинен кылып баарыбыз иштеп немебиз бар. Аллага шүгүр. Ушу Кызылкая шаарынын тургуну болом. Өзүм Соспонто 93-жылдан бери иштеймин. Бул менин апамдын бир тууган сиңдиси болот. Анан 88-89 жылдары мен Самаркандда окуганмын да. Анан ошондо ал убакта паспорт бирдей, акча бирдей болгон өзбектөр мененчи. Анан Ферганага келип бир таксиге түштүм. Ушу майданга барабыз деп айтышты. Анан келе жатабыз, алар ушу баягы пес деп коебуз го, витилиго деп атабы, ушундай оорулар экен. Анан Бүалима деген аялдын үйгө барабыз деп калды да. Биз тайнемди Бүалима эмес, Алима дешүбүз. Анан мен бирөө бар экен да деп эле түшүнбөй эле келе бердим ошо жылдары. Анан майданга жеткенге жакын издей башташты. Сен ушул жердин кызы экенсиң, таап бер деп калышты. Анан күйөөсүнүн атын билесиңерби? Сен Паяз деп калды. Паяз менен тайтам болот деп анан ушинтип тайнем алып барганмын. Бул эжемдин мындай кесипке неме болуп калышынын себеби бизде тайнем табып болгон. Ошондой. Ошол убакта эле Ферганадан адамдар келип дарыланып жүргөн табып болгон да. Анан биз эми пенде экенбиз, анча маани бербей жүргөнбүз бул эжеме. Анан 2016-жылы менин колум сынып калды. Анан Бишкекке барып колумду өдө кылсам да ооруйт, ылдый кылсам да ооруйт. Анан эжемке мен бир дары коюп берейин деп анан таңатыкча байлап койду бир чөптөрдөн. Өзүнүн дарысы бар экен. Анан эртеси күнү ушундай сен көр мен көр жок, колум айыгып кетти да. Анан ошол күндөн бери ушу эжеме кичине бир жерим ооруу, неберелерим ооруу, келемин. Өзү айткандай ушул коргошумду да кичине бир жерим курса эле ичип аламын. Ушу эмеси дарылангандар, айыккандар көп. Бул эми биздин поколениеда берилип келатат да, ушу тайнемден эжеме берилди. Мага анча үйрөтпөй атат, айтып коеюн, убакыттан пайдаланып тамаша. Сиз өзүңүз да кармалатып эми чөптөрүнөн ичесиз да? Ичемин. Кандай эмелер? Коргошумду көп ичемин мен. Ушу башым ооруганда келип ичип кетемин. Бир жылда 2 курс ичип аламын ушул эжемден 10 күндөн. Ошо балдарымды деле үйрөтүп койдум, келип ичишет. Неберелерим ооруса деле ич ооруйбу же баш ооруйбу келип көрсөтө калам, бир дарысын берет, ушундай. Аптекага көп чургабайбыз биз. Врач өтө көп дарылар, ушу тайнем менен совместно иш кылганда апам дагычы. Бул эми ушу эжемдин бир Кудай берген немеси да, талант деп койсом болобу. Ошолай эжемди Айгүл айтып кеткен. Эжем болгондо биз уже клиника ачып бир нерселер иштесек керек эле. Ал эжем мынау кадам жайырынын биягына главврач болуп, немелер болуп иштеп жүргөн Дана Паязовна деген. Мен ошонун бир тууган сиңдиси болом. Анан энди Алла жардам берген адам болсо, бул витилиганың дарыларына, немелерин баарына аптекага чыгарып, элдин баарын дарылаганга биз даярбыз. Былтыр эми баштаганда мен азыраак кылдым эле. Быйылгы жылы Кудайга шүгүр аракет кылып атам, болушунча заготовканы көбүрөөк кылайын деп. Бишкекте балдарымды заготовка кылып даярдашып атат. Анан эгерде көп неметкен адамдар болсо, мен заготовкама жардам берип неметип иштеген адамдар болсо, мен аларды бесплатно безиме дарылаймын. Кайрыла берсиндер. Көбүнчө агалаларга эми көбүнчө көп дарылар кетет.
эми акчасыга чыдабагандар бар. Бирок ошону эметпей келип мага жардам берип, айткан чөбүмдү терешип жардам берсе керек, мен аларды жөн дарылаганга даярмын. Кийин эле эми бала чаканы кармалап коем, андай мындай неме өтүп койсом жакшы болот. Жүрөк бирөөгүн көтөрөм. Ушундай иштерди кылам. Мончомча жөн эле башым ооруду десе кармап койсом жакшы болуп калышат. Эми бул колумда биатоң бар, андай мындай дешип калышат. Билбейм. Тойго барсам тойго оорубай эле баягылардын баарынын эжелеринин баары очуруп алышып алат. Мен дешип. Сиз Бишкекте дагы турам деп атасыз го. Бишкекте дагы эле ишти десизби ошондо? Бишкекте мурда өзүм Ош базарда турчумун. Ушундай демеде иштечимин. Бишкекте дагы барып 10 күн оякта, 10 күн биякта дегенде болуп атам. Анан основной балам азыр, балам үйрөтүп, балам кылып атат. Үйдө анча-мынча демелерге коргошун ичиребиз, эме кылабыз, баарын эле кылып атабыз. Кудайга шүгүр. Эгерде Бишкектен элдер барабыз десе сизге каерден табат? Бишкекке барам десе Шербакова 45-ке барат. Шербакова 45 Алтынбак деген кафенин алдында жайгашкан. Менин номерумду берип койсоңор, звонок кылса мен ошого пландаштырып ошого барып кабыл алам. Менин диагнозум биринчиден женский воспалительный процесс, экинчиден недостатка сердечный неме болуп атат. Жүрөктүн согушу менен кыйын болуп атат, адышты болуп атат. Гормональный бузулган немелери, ошол үчүн путтарга немелерге берип баса албай атат. Кыргызча айтканда куяңын деп коет, орусча айтканда ревматизм деп коюшат. Башыңыз жығылғанда. Анан ошол Чалкаман жығылғанда. Эки омуртканын ортосунда пайда болуп Бул эжебиздин ооруганы бир 6 жыл болгон. Бунун нервный стресс, мындай кыргызча айтканда бир мындай психический неме болгондо, стресс болгондо, стресс болуп ушул неме кылат. Мен массаж кылганда эмне ушу успокоить жакшы болуп калат. Мен ушундай массаждарды жасайм, демек кармап эме кылганда эле уже немелери неме боло баштайт да. Көңүлдөрү айнып, немелери ички аппараттары тазаланат. Болбосо давлениясы көтөрүлүп, жүрөгү сыылып, жаман болуп. Мына эки мүрүмөн берип калды да, ылдырат, ооруп. Путту басканыңызда Путум катып калат эшикке чыкканда эле. Доктурлар не диагноз коюшту? Доктор блокада кылгандан кийин ошо вообще семирип кеттим, мен ушунча ооруп калдым да. Гормоналдайдан кийин кетипсиз да. Немеңизде белде грыжа барбы? Грыжа бар, көпчүктө. Чалкаман жыгылганында, жаңы үйүп бүткөндө. Операция кылдырдыңызбы, кылдырбадыңызбы? Дәрі менен эле жашап аттым. Жок, Кудай кааласа жакшы кылабыз. Бирок артташыңыз керек. Артташыңыз керек биринчиден. Экинчиден мени муналар этен эмес, шешет муналар. Арыга эле. Өзүңүз арыга дейсиз, процесс. Нормальный процесске күчүп кетти. Башарбайм да. Ишип кетет басканда эле путум. Жел болуп. Уйут. Анан кулагымда зрением начарлады уже. Сахар жок. Сахарды жок эле. Башта давлением бар ошо. Былтыртан бери болуп калды. Кургап атат тоже. Анан өтүмдө таш бар, майда толо. Коркуп атам да операция кылдырганга.
тартайбыз. Ошол үчүн мына женский пак болгондо жан кишинин желкеси болот. Матка пас болгондо ошондой тартат. Ошол үчүн чычагыбыз тартышканда бизде грыжа деп коюп атабыз. Грыжанын да түрү болот. Бул женскийден болот. Жанагы матка түшүп калгандан кийин башка кишиштеги башка кишечный баардыгы матка пасга тартылып Кызылкедагы адресиңизди айтып азыр койсоңуз. Кызылкеда жашап иш кылып аткан жерим Пионерский 8, квартира 7. Ушу жерде кабыл алып атам адамдарды. Бул жерде канча күн, Бишкекте канча күн турасыз? Ошо адамдарыма карап, менде бияка көбүнчө Жалал Абад, Ош, Өзгөн, Баткен дегендер баары ошо жака кайрылышып келишип атат. Биякта адам көп болгон үчүн мен бияктан көп кабыл алып атам. Бишкекте азыраак. Бирок Бишкекте балам ортумда балам иштеп атат. Балаңыз да таап чыкмайбы? Ошо үйрөтүп, эми биз өткөндөн кийин калыш керек деп үйрөтүп атам, Кудайга шүгүр. Азыр менен жакшы билип калды. Ал эми буларды дагы чөп-чарлар менен даярдайсызбы? Ал эми сусундуктар мисалы үчүн мына бул нерсе биздин өзүбүздүн эле илгери ата бабабыздан калган уулжан. Бул уулжандын кыргызча 1000 жашар деп коюшат. Уулжан дешет, орусча ферула деп коюшат. Мунун оорудун көп ооруларга дары биздин коронавирус болгондон бери биз көп адамдарга ошону менен колдонуп, канын тазалап, өпкөсүн тазалап дегендей жакшы иш болуп атат. Бул сахарды да тазалайт, өпкөнү тазалайт. Анан мен көбүнчө астмаларды дарылап атам. Астмага уулжан менен ферула, медведка деген жаныбардын эмеси бар, порошогу. Ошолорду ичкенде астмалар дагы ортого келип унутулуп атат, Кудайга шүгүр. Бир аял келди Жалал Абадтан, оозунан тилиден рак болуптур. Рак болуу кандай болот? Болбойт деди, ыйлап келди. Мен айттым, кеп кой, ыйлабаң, мындай болбойт, мындай деп дарыны койдум. Болгону мен мына бул эле дары бул эме бутылкасы эле неме, мухоморду сүртүп, жашлап туруп койдум дагы. Бир аздан кийин бир чет нерсе ичип алың, анан кийин мен дайырлайын дедим. Десем, анан иштеге ичпей аткан адам эме ичти. Чай ичип, бир чыны шорпо ичти. Шорпо ичип алгандан кийин ичкенден кийин мен дарыны берип, дарыны коюп, шунуларды мыналарды ичесиз, мынаны коесуз, мынтес тагын көрөсүз. 5 күндө жакшы болуп калат. Келе неме кыласыз десем, ишенбей кетиптир. Анан барды. Баргандан кийин чындыкта 5 күндө сакайып, 6-чы күнү көрүптүр баягы. Көрүп эле келди, түндө келди, мына жана жеңим кайык кетти. Келдик, мен берди эмеседен неме деди. Келип айтты, вай деп тилини мындай чыгарып тур. Рядом с вами могу предложить несколько мест из категории... Неме дейт. Ой, мен мына сакайып калдым, мен унутуп калдым деп бечара бир каптады, конфет бир нерселерин көтөрүп алып түндө кептир. Анан шуну менен жакшы болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр. Мен ол неме Жалал Абадтан азыр обширный адамдарым бар. Үйүнө да барып келдим, туулган күнүмдө келип, поздравить этип неме кылып кетти. Аябай жакшы болуп, Кудайга шүгүр. Рактан ошол 5 күндө айтканымдай сакайдым. Эми ыйлап атса эле сооротойн деп эле айттым, мен чындыгында 5 күндө сакайып калышыга өзүм деле эметпедим. Эми соорот көңүл ачылып кетсин деп эле айттым. Барса айткан экен, операцияга тез барбасаң болбойт деген экен. Тилинин ортосу да шундай капкара болбой немеде бар. Точка кичине деле эмес, чоң эле тыйындай бар да, алмадагы демеке чоң гиластан каттараак да. Анан ошентип жоголду. Азыр эми ушинтип жакшы, Кудайга шүгүр. Андайлар көп. Анан мына жерде бир Алишер деген бир бала бар. Ушундай баспай калып, эметип, ушундай жакшы жерде иштеген бала экен. Кече ковидтен кийин паралич болуп калыптыр, 81-жылы бала. Ошол анан неме келди. Аталарыга бардыгы айтпай качып кетиптир.
Качып келген экен, аны деметтеп 2 күн чирдим, коркушун чирип антиментип эме кылдым, кичине өзүгө келип калды. Анан 3-чү күнү уже сүйлөгөн речи уже оңдолду да. Баягы сокогуруп дейт да. Жакшы сүйлөп болсо эмне болду деп, катыны дагы, башкасы дагы немелер деп. Анан айтыптыр, жакшы дем болуп, жакшы болуп калды. Кудайга шүгүр. Результаты поиска. Кудайга шүгүр, жаңы неме жакшы болуп, азыр уже ишиге чыгып, иштеп атат. Жакшы болуп калды. Өзүнүн көргөн врачтары немелери дагы аябай көрүп неме кылышты. Менин бир мына жерде врач бир Макбуба деген досум бар. Ол да көрүп, сен жакшы болуп калдыңбы деп кетти. Ол да постоянно келчү деп, бүгүн кел десем, немеси балдары кеткен келе албайт да.